27 майдагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Былтыр биз капсула салгандан кийин аны көргөн чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүздөн жөн эле шаар салып койбой, жашыл шаар салалы деген сунуштар түшүп, мурдагы долбоорлоруна өзгөрүүлөр кирип, курулуштун башталышы бүгүнкү күнгө чейин созулуп келди эле. Шаар ысык көлгө зыянын тийгизбеш үчүн биз дагы заманбап шаар куруу сунушун кабыл алып, жашыл шаарды баштап жатабыз, деди Жапаров. Асман шаарынын капсуласы 2023-жылы жайында эле куюлган. Андан бери анын жумушчулары үчүн жатаканасы эле курулган, бирок ал да аягына чыккан эмес. Бийлик шаарды 7-10 жылда куруп, ага 20 миллиард доллар коротууну пландап жатат. Аксыда сел жүрүп, айыл аймактык деңгээлде өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу 26 майда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 25 майда Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Каракамыш, Сары Челек, Үч Коргон айыл аймактарында кокту колоттон чогулган сел суулары 56 турак жайдын короосун, анын ичинен 6 турак үйдүн жер төлөөсүн, 4 турак үйдүн ичине каптап, 2 мал сарай урап калган. Жерине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчисинин орун басары Эделбек Кулматов, облустук жарандык коргоонунун башчысы Абсатар Сыргабаев баштаган ыкчам топ тартылуу менен штаб түзүлүп, райондук акиминин номер 188Б буйругунун негизинде айыл аймактык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал режими киргизилди деп айтылат билдирүүдө. Адиев 2024-жылдын 4 айында Ички иштер министрлиги мигранттарды мыйзамсыз кабыл алып кирүүгө байланышкан 90 кылмыш ишин иликтеп бүтүп, 81 иш сотко өткөнүн айтты. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык 2024-жылдын майына карата 5000ден ашуун чет өлкөлүк эмгектенүүгө уруксат алган. Ал эми ИИМдин маалыматы боюнча өлкөдө Бангладештин 369, Пакистандын 6223 жана Индиянын 5376 студент окуйт. 18 майга караган түнү Бишкекте улуттар аралык мүнөздөгү тополоң чыккан. Андан кийин көп өтпөй эле Пакистандын жүздөгөн жумушчулар жана студенттер коопсуздугун ойлоп өлкөдөн чыгып кеткен. Эргешев 13 февралда бейбаштык боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында Манас аэропортунан кармалып, Жалал Абад шаардык сотунун чечими менен 15 февралда үй камагына чыгарылган. ИИМден Эргешевге бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, буга чейин издөөдө жүргөнүн билдиришкен. Ал эми блогер Instagram барагына сүрөт, видео жарыялап, бул жагдай блогерлик ишмердүүлүгүнө байланыштуу экенин жана мыйзам бузбаганын айткан. Кыргызстандын аймагында 20 майдан 26 майга чейинки аралыкта 21128 жол эрежелерин бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу 27 майда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдады. Анын ичинде тийиштүү документтери жок автоунаа башкаргандар 338, мас абалында унаа башкаргандар 275, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткандар 79. Бул эреже бузуулардын ичинен 1560 автоунаа ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн убактылуу айып короосуна киргизилген. Укук коргоо органдары анын ичинде жол тескөөчүлөр 25 май мектептеги бүтүрүү күнүнө байланыштуу узаган аптада күчөтүлгөн тартипте иштеди. Кыргызстанда 2023-жылы 6945 жол кырсыгы катталып, андан 783 адам каза болгон. Көз жумгандардын саны 2022-жылга салыштырганда 13,5% көп.